сөзүңүзгө аралжы мына жана бюрократияны айтпадыңызбы бул бийлик тарабынанчы. Мына былтыркы жылы инвестициянын көлөмү аябай азайып кетти. Былтыркы жылы өлкөбүзгө келген тышкы инвестициянын. Бунун негизги себептеринин бири катары ошол эле сиз айткан жана жергиликтүү бийликтердин жана борбордук бийликтеги бюрократия да. Маселен, Казакстанда бул маселе бери дегенде өзүңүз жакшы билесиз, бир 7-8 жыл мурун эле чечилген да. Эгерде бир инвестор бир жерге бир өндүрүш ишканасын курам десе, ал жерден отводун жасап, коросун тосуп, суун жеткизип, электр мамычаларына чейин тартып, орнотуп берип, мына эми кура бер деген шартты өздөрү эле кылып берет да. Бизде ошонун бардыгына тескерисинче өзү чуркап, уруксат алып, аны дагы атаңа бар, энеңе бар, же болбосо мынча бересиң, тигинче бересиң деп ар бири кыйнап отуруп, жадап, ошонун өзүнө бир жыл кетип, кээ бирлери таштай качып кетип калып атат, кээ бирлери араң чыдап ошону жасап атат да. Ушул жагы, мына сиз экономика министри болдуңуз, өкмөт башчысы болдуңуз, эмне үчүн бизде ошол нерсени биз жасай албайбыз? Мына кошуна Өзбекстан бат эле ошол маселени чечип кирди, мына Мирзиёев келгенден бери. Туруп абдан туура маселени койдуңуз да. Бул жерде мындай да. Бизде демократия. Анан жана айтып атпаймынбы? Өзүм билем дейик, эң башты көбөйүп кетти. Ушу демократияны биз туура эмес түшүндүк да. Эгерде сөз демократиясы болсо, чектөө болбосун, массалык маалымат каражаттарында болсо, чектөө болбосун, эми баягы аша чаппасын депчи. Бирок аткаруу тартибине келгенде бизде темирдей мыйзам болуш керек да. Темирдей мыйзам болуш керек да. Анан бизде ошол жок болуп атат. Бизде мыйзамдар бар, бирок мыйзамдын аткаруусу жок. Бул бир. Экинчиси, жанагы жергиликтүү бийликке биз ыйгарым укуктарды бергенбиз. Убагында көп ыйгарым укуктарды бергенбиз. Ошону алар толук аткара албай жатышат. Же болбосо билип туруп атайын бут тосушат. Анткени эмне үчүн? Мына бул айыл өкмөтүн шайлоодо биз туура эмес кылып койгонбуз да, ошол депутаттар шайлайт деп. Же айыл өкмөтүн биз түз шайлоого барышыбыз керек, же дайындоого барышыбыз керек. А болбосо мына бир айылда 11 депутат экен, ошонун 6оосу келип туруп айыл башчысын коюп коет дагы, айыл өкмөтүнүн башчысын коюп коет дагы болду, анан ошого диктовать этип туруп атышат. Ошонун кесепетинен көп иштер токтоп калып атат. А иштердин токтоп калганын мен айтып коеюн, мына экономика министри болуп иштедим, өкмөт башында турдум. Бир эле себеби бар. Ошол жердеги 2-3 топ бар, балдар, группалар бар. Алардын түздөн түз кызыкчылыгы, финансы кызыкчылыгы. Мен тобума беришим керек жумуштарды, мен ошол охранник болом. Биз ушуну поставка кылабыз, алып келип бирдеме сатып алуулардын деп. Анан тиги экинчи топ келип, жок аларга бир бизге бер деп, анан экөө кагылышып кеткенде эле бирөөсү экологияны көтөрүп чыгат, сууну көтөрүп чыгат, сууну булгап атат деп, ошону шылтоо кылып туруп анан кийин же болбосо Кытайлар келип атат, башкалар келип атат деп токтотуп коюп атат да. Себеби ушундай эле. А уруксат берүү кагаздарычы, маселен ошо? Жок, ал биринчиси да жана көбүнчө. Экинчиси, мамлекеттик органдарда уруксат берүү кагаздары чын эле узарып кетип атат. Мен убагында ошол бирдиктүү терезе деп киргизип, анан кийин экономика министри болуп турганда ошо атайын министрдин астында анда болбой жатып, бирок мен ошону ишендирип, ошол убакта өкмөт башчыларын, өкмөт мүчөлөрүн министрликтин астында чечкенбиз. Кийин мен кеткенден кийин ал агент кылды. Ушуну бүгүн борбордук агенттик кылыш керек да, жанагы инвестициялар тартуу боюнча депчи. Анан ошол чоң келген инвестор аны менен келишим түзүп эле, мынакей мен келишим түздүм, мен могу жерде иштетем, мага жанагы макулдашуу кагазын, мамлекеттин тиешелүү кагазынын баарын алып бергиле деп бериш керек. А болбосо сиз айткандай жанагы инвестор өзү барып макулдашуу болгондо жана коррупциялык көрүнүштөр келет да. Мунун чечүү жолдору бар. Ушуну кылыш керек да. Биз азыр кичине мындай өзүбүз кыйнап атабыз да. Буга чечкиндүүлүк керек, коркпой эле ушуну беришибиз керек. А болбосо азыр мамлекеттик органдар да коркуп калды да. Экинчи жагы бар, жана коррупциялык күрөштүн бир жагы жакшы, бирок экинчи жагы таптакыр тоскоол болуп атпайбы? Кол койгондон коркуп атышат. Эч ким эртең жоопко тартылам деп. Кол Кол койгондон коркуп да качып да калышты. Тендердик комиссияга киргилер келишпейт. Мен
анткени эми угуп жүрөм да. Министрликтер менен, өкмөттө болгон иштегендер менен сүйлөшүп калганда, эмне үчүн бул жылбай жатса ошентип айтышат. Комиссияга, тендерди комиссияга киргизип койсок, катышпайм деп, болуп приказ менен чыгарып койсок, бар больницага жатып алат дейт, мен катышпайм деп. Анткени эртең мени кайра тартат депчи. Анан мына бул мамлекеттик сатып алуу законундагы, мыйзамындагы биз өзгөртүшүбүз керек. Бул бүгүн бышып жетип калды. Мына мамлекеттик акционердик коомдор бар. Аэропорт бар, темир жол бар, электрический станциялар бар. Эми алардын баарын тең ошого байлап койгондо болбойт да. Эгер биз бюджеттик сатып алууларды кылсак, анда тендер болсо болот. Ал эми жанагы акционердик коом булар чарбачылык иштер да. Булар да кыйналып атышат да. Эми муну азыр кылышыбыз керек да. Мүмкүн 3 жыл, 5 жыл мурун бул эртедир. Бирок бүгүн кечигип атабыз өзгөрткөнгөчү. Анткени бүгүнкү турмуш ылдамдыгы аябай күчөдү да. Мен дайым айтам, бүгүнкү бир күнүбүз көчөгөнкү 5 күнгө тете болуп турат. Туура. Бизге абдан тез чечим кабыл алыш керек деп. Жана Казакстан менен Өзбекстанды мисал кылып келтирдиңиз, аякта эмне үчүн тез чечилип алат депчи. Аякта күчтүү бийликтин вертикали бар. Күчтүү. Кескесинде диктатордук. Өткөн мезгил убагында мыйзамдын диктатурасы, анан чечимдин тез кабыл алынышы ошол бийликтин күчүнө таянат. Бийликтин күчүнө таянат. Сөзүңүздү айтпадыңызбы, биз жана борбордук агентствону түзүшүбүз керек, инвестиция тартуу боюнча. Азыр Агропрод корпорациясын айтып атасыз. Бунун баардыгы Бакиевдин бийлигинин тушунда болгон да ушунун баардыгы. Ошол борбордук агентство болгон, Агропрод корпорация болгон. Азыр эми ошолдо туура эле болгон экен да ушул экономикалык саясат. Мен эч качан туура эмес болгон деп айткан эмесмин. Туура эле болгон. Бүгүнкү күндө дагы мына ушулар далил болуп атат. Ооба. Мына мен бүгүн эле ошо сизге келерден мурун бир чоң Huawei жөнүндө Американын бир чоң журналына чыккан статьяны уктум. Жана 5G менен Huawei дүйнөдө биринчи орунга чыкпадыбы? Ооба. Анан кийин ал жеке менчик компаниялар жеңди технология боюнчачы. Ооба. Ошол эле жана Ericsson, ошол эле Nokia, ошол эле Apple'ды жеңип, азыр 5G технологиясын булар айтып атышат адистер. Башкаларга салыштырмалуу 3 жыл, 4 жылга алдыга кетип калды депчи. Бул бизде келечек жанагы искусственный интеллект деп атпайбы, жасалма интеллекттин основасы ошо